Assalamu alaikum, urmatlı Kırgız elim, urmatlı prezident. Bu kayradan çıktı debеңizdер. Men аты жөнүмдү айтпай коюпмун. Men Sultanov Zayit Gaparovich. Sizge prezidentin atına, sizin atınızga kat жиберген элем. Ошол каттардын негизден буларга мага билдирүү келген, прокуратурага жөнөтүлгөн деп. Булар ошол каттын берилген негизде дагы ишти алып барган жок бүгүнкү күндө. Ошол тапшырмалар аткарылбастан мыйзамсыз негизсиз документтерди негиздүү деп ушул прокурорлор ушулар мага ушундай нерселерди жаратып, ошондой нерселерди берип отурат бүгүнкү күндө. Бул иштин аягы менин жерим мага кайтыш керек эле. Мага кайтарганын ордуна булар дагы кайрадан кылмыш ишинин негизинде өзү кайтыш керек деген мыйзам бар. Кайтарып берет деген жерле мыйзамда жазылып турат. Болбосо сот өзүнүн инициативасы менен деп. Менин жерим кайтарганга булардын эч кандай кызыкчылыгы жок, эч ким кайтарган аракетин көргөн жок бүгүнкү күндө деп мен кылган аракеттери менен билип турамын. Мына сот болуп атат, соттун чечиминде дагы көрүнүп турат. Мени эч жерге арызданганга укуксуз кылып, баякыдай эле мурдагы өкүм жокко чыгарган Нармырзаевдин өкүмүндөй эле Нурмаматуллу Полот дагы эле Нурмаматуллу дагы эле ошондой эле мен сиздерге кайрылганым ушул. Менин укугум корголбой жатат. Бүгүнкү күндө Баткенде мына прокуратура ачылды. Мен буга кирдим. Прокурорго жеткизбедилер. Бул барган сайын булар ушундай аракеттерди көрүп менин укугумду бузуп атат. Мына мен келдим, ушул здание мына бүгүн ачылды, кетти дейт. Азыр жок прокурор. Прокурорго жеткизбестен ушундай аракеттерди көрдүлөр. Урматтуу